Барына салам урматтуу достор, сиздер менен кайрадан Нурикова. Дегиле барыбыз билет башыбыз керек, президент болуу оңой эмес. Эмне дегенде аябай чоң бир мамлекеттин тагдыры сенин колуңда. Ал эми шайлоодо адамдар президенттик тактыга даяр эмес. Мамлекетти башкарууну билбеген адамды шайлап алса, анда албетте ал мамлекеттин келечеги таптакыр жок жана эл өзүлөрүнө өзү мүрзө казып алган болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир адамдын добушу маанилүү. Ал эми бүгүнкү видеодо болсо мен дүйнөдөгү эң эле начар президенттер жөнүндө айтып бермекчимин. Мындайча айтканда, бул мамлекет башкаруучулардын айынан эл өтө начар жашайт жана мамлекетти болсо өнүгүүдөн аябай эле артта калып калышкан. Кыскасы, урматтуу достор, видеого лайкты басыңарбы, каналга жазылыңыздарбы? Урматтуу достор, ушул жылы жок дегенде 100 миңден ашык катталуучу соолтсак аябай сонун болот эле. Анда эмесе биз болсо видеону баштайбыз. Түндүк Корея. Чындыгында бул мамлекет жөнүндө аябай көп эле уксаңар керек. Түндүк Корея өзү жабык мамлекет. Мындайча айтканда, бул өлкөнүн эли өз мамлекетинин жеринен башка эч жерге чыга алышпайт. Жана ошондой эле башка мамлекеттин эли Түндүк Кореяга оңой жол менен бара алышпайт. Бирок баары бир аяка ким бармак эле. Элестеткиле керек болсо, бул мамлекеттин эли интернет деле колдонушпайт экен. Эмне дегенде, ал жерде интернет тыюу салынган. Балким кээ бирлери ал эмне экендигин билишпейт болуш керек. Ал жерде адамдардын деги эле жашоо деңгээли чындыгында аябай начар деңгээлде. Мындайча айтканда, Африка менен деле салыштырсак эч жаңылышпайбыз. Деги эле мындай акыбалга ким жеткирди деп ойлойсуңар? Бул албетте Түндүк Кореянын башчысы, президенти, диктатору. Ал тим эле өз мамлекетинде хан, эли болсо аны кудай сыяктуу көрүшөт. Элестеткиле, дал ушинтип каза болуп калган президент үчүн аябай катуу ыйлашат. Чынын айтканда, керек болсо бул адамдар өзүнүн ата-энеси үчүн дагы мынтип ыйлашпайт. Бирок албетте бул жерде элдин эч кандай күнөөсү жок. Эмне дегенде, бул жерде президент элдин ушундай ыйлашын талап кылып кыйнашат. Эгерде андай кылышпаса, анда аларды аябай катуу жазалашат. Эгерде бир адам кокустан президент жөнүндө солдаттардын жанынан жаман сөз айтып койсо, анда аларды дароо эле атып өлтүрүп коюшат. Кыскасы, ал жерде эч кандай сөз эркиндиги жок. Керек болсо 100% сөз эркиндиги жок деп деле айта алабыз. Бул мамлекеттин адамдары тим эле кулчулукта жашашат жана албетте бунун баарына мамлекеттин башчысы күнөөлүү. Дал ошол адам ушундай акыбалга жеткирди десек болот. Эгерде Түндүк Корея менен жана алардын кошуна өлкө Түштүк Корея менен салыштырсак, анда алардын айырмасы асман менен жердей. Түштүк Корея абдан өнүккөн прогрессивдүү өлкө. Ал мамлекет өз маданиятын дүйнө жүзүнө жайылтып, адамдардын жашоо деңгээли эң эле жогорку баскычта болуп эсептелет. Ошол эле кедей Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ын болгон мамлекеттеги бюджетти жалаң армияга жумшайт. Ал эми өз элин эч ойлобойт, кандай гана жакырчылыкта жашайт экендигин. Эң башкысы, урматтуу достор, Кыргызстанга ушундай президент келбесе экен. Зимбабве. Бул мамлекет жөнүндө эгер силер билбесиңер, анда ал Африкада жайгашкан. Калкы болжол менен 15 миллионду түзөт жана ал жактагы президент, диктатор 30 жылдан бери бийликти бербей башкарып келе жатышат. Жана ушунча убакыттын ичинде президент өз өлкөсүн өнүктүрбөй, тескерисинче аябай ылдый түшүргөн. Канчалаган жыл мурун Зимбабве мамлекети Англиянын колониясы болчу жана ошол убакта бул мамлекетти жарым-жартылай англиялыктар башкарып, экономикасын көтөрүп турган бул айыл чарбачылык болчу. Ал тармакта көпчүлүк учурда англиялыктар иштешкен. Эмне дегенде, алар өз ишин аябай жакшы билишчү. 1980-жылы Мугабе аты революционер Зимбабве мамлекетинин президентине айланат. Ал президент болгондон баштап англиялык дыйканчылардын жерин ала баштайт. Ошол убактан баштап мамлекетте жумушсуздук чоң көйгөйгө айланып, коррупция аябай өсө баштайт. Ошол убакта керек болсо азыр деле адамдарынын 70% кедейчиликте жашашчу жана жашашат. Ал эми Мугабе аттуу президент чыныгы диктаторго айланып, бай жашоодо жашачу. Ошол эле убакта мамлекеттин экономикасы аябай кыйрап жаткан учуру эле. Ал эми дыйканчылыкты мыкты билген англиялыктарды мамлекет кысымга алып, жерлерин тартып алып, мындайча айтканда аларды кууй баштайт. Англиялыктардай дыйканчылыкта Зимбабве эли такыр иштей албай, мамлекетте продуктуулардын баасы көтөрүлүп, инфляция жүрө баштайт. Мына дал ушундай президенттин туура эмес кылган чечимдери үчүн Зимбабведе коррупция өсүп, жумушсуздук өсүп жана билим берүү тармагы аябай начарлады. Ошондуктан бул мамлекет өнүкпөй, тескерисинче аябай артка кетти. Жана албетте көпчүлүк учурда ким күнөөлүү? Бул албетте Зимбабве мамлекетинин президенти. Ал мындай мамлекеттин артка кетүүсүнө аябай чоң күнөөкөр. Амин!
Түркменистан урматтуу достор, бул мамлекет бизден өтө деле алыс жайгашкан эмес, керек болсо алардын сүйлөгөн тили деле кыргыздардыкына аябай окшошуп кетет. Aşağıdakilerin haysızı köpçülüklerin haber verişleri katarına girmeyer. Но это не точно. Түркменистандын диктатору Гурмангулы Бердимухамедов ал адам бул мамлекетте өмүрүнүн акырына чейин хан, чындыгында 21-кылымдын аябай гениалдуу президенти. Өзү жөнүндө айта кетсек, ал гонщик, ырчы, спортсмен, каратист жана жөн гана өз элинин чыныгы нуру, өз элин аябай сүйөт. Негизи урматтуу достор, Түркменистандын президентин чындыгында аябай күлкүмүштүү президент деп айтсак туура болот. Эмне дегенде элестеткиле, ал алган сыйлыктары негизи аябай эле көп. Деги эле ага 18 оңой жол менен алынбаган сыйлыктарды алган. Керек болсо бир нече илимдердин почетный доктору деген сыйлыктары бар. Бирок анын эң эле башкы сыйлыгы бул өз элине болгон сүйүү деген сыйлыкты алган. Элестеткиле, өз элине болгон сүйүү деген сыйлыкты алган. Элестеткиле урматтуу достор, бул президент өзү үчүн дал ушундай сыйлык ойлоп таап алыптыр. Деги эле бул дүйнөсүндө дагы дал ушундай адамдар дагы бар экен. Өзүнө өзү өзгөчө сыйлыктарды ойлоп тапкан. Бетти жок балакене, бетти жок. Балким силер «Диктатор» деген кинону көрсөңөр керек, дал ошол жактагы башкы каарманы Түркменистандын президентине салыштырсак аябай туп-туура болот. Олимпийские игры. На старт! Внимание! Аладдин завоевал 14 золотых медалей. Новый мировой рекорд. Дал ушундай окуя Түркменистандын президенти менен дагы болгон. Алар өз мамлекетинде ат чабыш боюнча таймаз өткөзүшкөн жана эң эле башкы белек $11 миллион эле. Жана албетте ал таймашта Түркменистандын президенти дагы катышып, элестеткиле урматтуу достор, биринчи орунду ээлейт. А бирок ал таймашта бардыгы эле түшүнүктүү болуп калган, деги эле анын атаандаштары ага жөн гана багынып берип коюшкан. А что, так можно было, что ли? Чынын айтканда урматтуу достор, Түркменистандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов өз мамлекетинде 100% хан, диктатор, эмнени кааласа ошону кыла алат. Ал эми анын четинде жүргөн адамдар болсо, андан корккондуктан слишком эле сыйлап жиберишет. Мисалы бул жерде карасаңар урматтуу достор, Түркменистандын президенти 10 килограммдык жөнөкөй эле штанганы көтөрүп койсо, анын жанында турган адамдар болсо тим эле шок болуп аябай катуу кол чабып жатышат. У них нет мозга. Кыскасы дал ушундай урматтуу достор, деги эле Кыргызстанда ушундай президенттер болбосун десеңер, сөзсүз түрдө видеого лайкты баскыла жана биринчи болуп жатсаңыздар, каналыма жазылганды унутпагыла. Кыскасы урматтуу достор, кийинки аябай кызыктуу видеодо көрүшмөкчүбүз.